жакшы менен эрегишпе. Самарадан артта калган Анжелика ызага баттыбы. Ырчы Самара Каримова Дубай, Египет, Москвадан бери кыдырып, ортодон сыйлык баракча, белекке жаңа автууну алганы, андан соң кайры ысык жайларга сапар тартканы белгилүү. Төө менен квадроцикл мингени, чөлдөрдү, океан, деңиз, аралдарды аралай чапканы, анан да асманга учуп видео сүрөттөрүн Instagram баракчасына чыгарганы, көрөрмандарын суктандырып, ортодон гивен ойнотуп, айтор дүйнө кыдырганы жагынан да шоу жасап саясатчы бакадан да ашып кетти. Бул жагынан артта калган Анжелика ызаланып айтканы айтылууда. Instagram баракчасына катталуучулары да самаранкана жетпей калыптыр. Ушундан улам эри жакшы менен эрегишпе деген жаңы макалды жараттык. Ишкерликтен тапканы Асан Мансуров чыр чыпкасын башкаларга коротпой, аялы Самара Каримованын чыгармачылыгына жумшап, жалтырата кийинтип, бар алынча көкөлөтү менен бүгүнкү ийгиликтерине жеткизип отурат. Кыргыз элинде Самарадай кыздар толтура, бирок андайларды убагында тарбиялап, жолун ачып, колдоо көрсөткөн эркектер жок эсе да турабы деп Арба чекиткежи сайты жазып чыкты. Мирбек Атабеков башка өлкөнүн жарандыгын алдыбы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков кыргыз жергесине акыркы альбомун чыгаруусунун үстүндө иштеп жатат. Бул тууралуу Барс Медиа маалымат агенттигине билдирди. Анын айтуусунда 2020-жылы 15 жылдан бери эртең бүрсүгүнү чыгарам деп калып калган ырлардын жыйынтыктап альбом чыгарууга белсенип киришкен. Быйылкы жылы кыялданган бүт идея пландарын ишке ашырмакчы. Себеби кийинки жылы башка өлкөгө кызмат кылуу планы бар. Тагырага Америка же Москва. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон мунчтарга ээ болуңуз.